Саламатсыздарбы, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары. 19-октябрга алынган өлкөбүздөгү акыркы сааттагы жаңылыктар менен кайрадан тааныштырабыз. Кубакка ашуусуна кар жаап, бардык автоунааларга чектөө киргизилди. Нарын облусунун Кубакка ашуусуна кар калың түшкөндүктөн ашуу аркылуу бардык автоунаалардын өтүүсүнө чектөө киргизилди. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо кызматынын маалымат кызматы кабарлады. Ашуу жабылгандыктан каттан балыкчы шаары аркылуу уюштурулган, тагыраак айдоочулар азыр Нарынга Кубакка ашуусу аркылуу өтө албайт, балыкчынын жолу менен кетиши керек. Мындан тышкары Чүй облусунун Төө ашуу, Талас облусунун Өтмөк жана Жалал Абадта Ала Бел ашууларында оор жүк ташуучу автоунааларга коюлган чектөө алына элек. Бул ашууларда жолду тазалоого бардык керектүү техника тартылып, автоунаалардын коопсуз өтүүсү үчүн туз таш төгүлүүдө деп жазылат маалыматта. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматы айдоочуларга алыскы жолго чыгаарда жана ашуулардан өтөрдө жанына чынжыр салып алууну эскертип, жолдун каршы тилкесине чыкпоого, тыгын болгон жерде атайын техниканын жүрүшүнө тоскоолдук кылбоого, жайкы дөңгөлөктөр менен жүрбөөгө жана машинелердин ортосунда 500 метр аралыкты сактоого чакырган. Абакиров Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жол өзүн 10-15 жылда актайт. Экономика министринин мурдагы орун басары экономист Элдар Абакиров Кытай-Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун пайдаларын санап берди. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан жолунан жылына болжол менен 200 миллион сомго чейин пайда түшөт. Мындай пикирин Элдар Абакиров Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында темир жол өзүн 10-15 жылда актайт. Кытай-Кыргызстан Өзбекстан жолу стратегиялык долбоор. Анда жылына болжол менен 200 миллион сомго чейин пайда түшөт деген эсептер бар. Ошол каражат менен долбоор өзүнө 10-15 жылда актайт. Мындан тышкары мультипликативдик пайдалар көп. Алсак өлкөгө товар ташып келүү, чыгаруу арзандайт. Демек өндүрүш курулунун рентабелдүүлүгү өсөт. Натыйжада ишканалар ачылып, жумуш орундары түзүлөт. Ошондой эле логистиканын жоктугунан айрым кен байлыктарды экспорттоого мүмкүн болбой келет. Ал эми өлкөдө 2 миллиард тоннадай көмүр бар. Учурда Европада көмүргө муктаждыгы өсүп, Казакстандан ташууда. Ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдү колдонууга шарт түзүлөт, деди Абакиров. Ошондой эле ал аталган долбоордун 3/1 бөлүгүн кыргыз тарап каржылай турганын кошумчалаган. Депутат Балбак Түлөбаев мектептерди курууга кеткен чыгымды индексациялоону сунуштады. Жогорку Кеңеште ынтымак фракциясынан депутат Балбак Түлөбаев парламенттин жалпы жыйынында президенттин Жогорку Кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытовго кайрылып, Кыргызстан боюнча мектептерди курууга кеткен чыгымдарды индексациялоо талабын койду. Балбак Түлөбаевдин айтымында мектептердин курулушун Каржы министрлиги өз убагында каржылап, объектилер бүткөрүлгөнү жакшы, бирок бизде 5-10 жылда курулган мектептер бар. Бааларды индексациялоо талап кылынат. Анткени мурда курулуш материалдарынын баасы башка болсо, азыр башка. Аны индексациялап, азыркы көрсөткүчтөргө шайкеш келтирбесек, мектептердин курулушу бүтпөй калат, деген эл өкүлү. Индексация строительного, курулуш иштери индексациясы. Мектептердин баарына рахмат, Минфин акчаны бөлүп берди. Бирок мурункудан 5 жыл, 10 жылдан бери келаткан мектептин баары туруп калды да, Алмазбек Акунжанович. Эмнеге индексация кылыш керек? 5 жыл, 10 жыл мурунку баалар башкача. Азыр өкмөт Кудайга шүгүр акчасын баарын берип, бир аз акчалар менен мектептер туруп калды. Эмнеге? Мурунку баа менен эски баа менен додот. Ушу индексацияны эртерээк чечпесек, бүт мектептер туруп калды, Алмазбек Акунжанович. Кудайым буйрса, эки инвестор менен кол коюлган фонд, Ислам өнүктүрүү фонду. Бизде алдыда чоң пландарыбыз, максаттарыбыз бар. Эми аны азыр алдын ала айтканда кичине алгач болуп калат. Ар бирин өзүнүн убактысында, сааты келгенде айтып, элибизге жеткирип, көргөзүп берип турабыз. Эгерде кооперативдин инвестору жок, кошумча каражат жок болсо, сурок койгонго болбойт да кооперативдерде. Биз ошол кооперативдердин иштеп жакшы көргөзүп, ушундай элдерге мүмкүнчүлүк берип атканын көрүп, ушул кооператив аркылуу биз элибизге жардам берсек болот экен. Биздики мындай бир сыр айта кетейин, минимальный 15%. 10% өздүк салым, 5% кооперативдин услугасы. И узактыгы үйгө, турак жайга 25 жылга чейин бере алабыз да. Биздин ошол түзүлгөнүбүздүн бир чоң, кандай десем, максаты, багыты ошол элибизге азыркы ушул турак жай маселесин чечип, элибизди ушул акылдан алып чыгып кетиш керек.
Кемпир Абад суу сактагычы боюнча болгон чындык. Урматтуу кыргызстандыктар, Кемпир Абадты 1965-жылы Москванын кийлигишүүсүндө Кыргыз СССРнин өкмөтүнүн токтому менен суунун деңгээли 908 метрге чейин болсун деп бекитип беришкен. Плотинаны 100% өзбек тарап куруп алардын аймагында турат. Ошол убакыттан бери бүгүнкү күнгө чейин 5731 гектар жерди суу ээлеп жатат. Алар өзбек тарап, ошол эле мезгилде 1965-жылы суу басып калган жерлер үчүн Кыргыз тараптын талабы менен 4127 гектар жерди ар кайсы жерлерден бизге компенсация кылып беришкен. Мисалы, алар берген жерлерге ошол эле 65-жылдары кайсы айылдарыбыз курулганын ирет менен айтып берели. Кадамжай районунун Көк Тала айылы 758 гектар жерге курулган. Пылдырак айылы 255 гектар жерге түшкөн. Араван районунун Найман айылы 148 гектар жерге курулган. Нокен районунун Достук айылы 1088 гектар жерге курулган. Аэропорт Аксы районунда 446 гектар жерге курулган. Жетиген айылы 75 гектар жерге түшкөн. Падыша Атасай 5 гектар жерде ээлеп турат. Кара дөбө 45 гектар жерге салынган. Алабука Ажек тоого 1307 гектар жер берилген. Кыскасы жалпысынан 4127 гектар жерди Өзбекстан тарап 1965-жылы бизге беришкен. Эки өлкөнүн ортосундагы келишимдери, карталары жана башка бардык документтери турат. Мына бүгүн ошол өзбектер берген жерлерди биздин жогоруда аталган айылдар ээлеп жатышат. Анан эле азыр саясат кылып Кемпир Абадты берип жиберип жатышат деп кокуйлап чыга калган саясатчы сөрөлөр үчүн айтып коюшубуз керек. Чек ара маселесинде саясат кылбагыла, архивдик документтер менен карталар менен сүйлөгүлө. Бүгүн биз сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында суунун деңгээлин 908ден 900гө чейин түшүрүптүрбүз. Ошондо жээктен дагы 1246 гектар бошоп бизге өтүп жатат. Буга чейин суу басып жаткан жердин 1 метрин 70 жылдан бери колдоно алган эмеспиз. Дагы 100 жыл суу басып жата берет, колдоно албайбыз. Мындан сырткары биз 1000 гектар жаңы жерди өзбек тараптан алып жатабыз. Бул жерлердин жарымы 500 гектарды Өзгөн районуна жакын жерлерден, жарымы 500 гектарды Сузак районуна жакын жерлерден алып жатабыз. Плотинаны мындан ары чогуу башкарабыз деп макул кылдык. Плотина курулгандан бери ушул күнгө чейин 100% алар башкарып келишкен. Эми биргелешкен ишкана түзүп, 50 менен башкарабыз. Суунун деңгээли 900дөн өйдө көтөрүлүп кетпөсүн көзөмөлдөп турабыз. Бизден дагы плотинада 24 саат бою күзөттө адамдарыбыз алар менен бирге көзөмөлдөп турат. Анткени суунун деңгээли төмөндөгөндө бошогон 1246 гектар жерди суу басып кетпеши керек. Элибиз бул жерлерди түбөлүк иштетип турушу керек. Сууну чогуу колдонобуз. Буга чейин ал жерден суу ала албайт элек. Насос менен каалаган жагыбызга сугатка жана башка муктаждыктарыбызга тартып алсак болот. Көлдүн айланасы тосулбайт деп келишимге киргиздик. Мындан ары биздин жарандар ээн эркин балык уулайбы, кайык менен сейилдейби, кыскасы эркин жүрүшөт деп чечиштик. Мындан сырткары бүгүнкү күндөгү чектешкен айылдардагы талаш жерлерден канча жерлерди алдык. Көксерек айылынан 105 гектар алдык. Баястан айылынан 212 гектар жайыт жерди алдык. Кара Белес айылынан 25 гектар жайыт жерди кайра кайтарып алдык. Бул жер 2017-жылы 5-сентябрдагы келишим менен өтүп, Атамбаевдин колу менен бизден ратификацияланып кеткен. Кара суудан 100 гектар жаңы жер алдык. Темир жолдун так жанынан 1 метрден кийин чек ара зым тору тартылып турат азыр. Азыр эми ал зым тор 50 метрге ары жылат. Бул участок бүгүн дагы алардын картасында турат. Алар пайдаланып келишкен, эми биз алып жатабыз. Кара суунун тазалоочу жайы, очистное сооружение илгери алардын жерине салынып калган экен. Ошон үчүн суранып атып 100 гектар жер алдык. Буга чейин тазалоочу жайды өзбектердин уруксат сурап кирип тейлеп чыгып жүрчү экенбиз. Эми бул тазалоочу жайы 100 гектар жери менен бизге өтөт. Гавасай толугу менен бизге өттү. Эми ал жерде 1956-жылы өзүбүздүн эле ата-бабаларыбыз берип жиберген экен. Эптеп кайра кайтарып алдык. Унгар тоо толук бизге өттү. Унгар тоо мурда эле биздики болчу деп популисттик кылган саясатчы сөрөйлөрдөн сурайт элем. Колуңарда СССРдин, Кыргыз СССРинин, Өзбек СССРинин карталары барбы? Дегисилер ошол карталарды өмүрүңөрдө бир жолу көрдүңөр беле? Албетте жок. Алардын картасында турат. Эми мындан ары Кемпир Абад деген саясатты токтоткула туугандар. Сасык планыңар ишке ашпай калды. Бийлик башында таза, мекенчил инсан олтурат. Мекенчилдиги сени көбүздүкү 10% болсо аныкы 100% экенине толук ишенем. Иши менен далилдеп келе жатат. Илгертен бери далилдер ого эле көп. Архивтерден издесеңер четинен табасыңар. 1 метр жерибизди бербейт, кайра алып атканын жогорудагы далилдер тастыктап турат деп айтылат маалыматта.
Өзбекстандын президенти Кыргызстанга мамлекеттик иш сапары менен келет. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев мамлекеттик сапар менен Кыргызстанга келет. Бул тууралуу 18-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин орун басары Нурлан Ниязалиев маалымат жыйында билдирди. Анын айтуусунда сапардын мөөнөтү такталууда. Кыргызстан үчүн тышкы саясатта Өзбекстан менен кызматташтык башкы орунда. Ошондуктан президент Садыр Жапаров да өзүнүн алгачкы сапарларынын бирин Ташкентке жасады. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин Кыргызстанга мамлекеттик сапары тууралуу макулдашуу бар. Мөөнөтү дипломатиялык агымдар аркылуу такталууда. Учурда биз Өзбекстан тарапка сунуштачу инвестициялык долбоорлор, бир катар меморандум жана эки тараптуу келишимдердин долбоору даярдалып жатат. Нуран Ниязалиев кол коюлчу документтердин мазмунун ачыктаган жок. Айрым маалыматтарга караганда Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке сапары учурунда кыргыз-өзбек чек арасы, анын ичинде Кемпир-Абад суу сактагычы жайгашкан 4485 гектар жерди Өзбекстанга берүү боюнча эки тараптуу келишимге кол коюлары күтүлүүдө. Келишимдин долбоору өткөн аптада Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция боюнча комитетинде каралган.